Birinci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен Акжар айылынан атым Арсыгул. Менин маселем мамлекеттин коопсуздугуна карата болгон ички ой толгоолорум ошону койсоңуз. Биринчи, паспортто ичинде улут деген графаны Тайырбек Сарпашев иштеп турганда алып таштаган. Ушуну кайра кийиртсе болот го деген ойдомун. Себеби кимдин ким экенин биз билбесек, бүгүнкү күндө ар кандай нерселер болуп жатат. Бул улут деген кирген, барып паспорталарда улутумду кыргыз деп жаз десеңиз жазып берет кыргыз деп. Рахмат. Бул бар кирген. Кийинки суроого өтүңүз. Экинчиси, армияга балдарды орус, кыргыз, башка улут дебей бүт баарын алып, бүгүнкү күндө стройбат түзүлсө, муну менен муниципалдык, ипотекалык үйлөрдү курса оңойго турат, мамлекетке дагы, элге дагы кызмат кылган балдар адистик алып чыгат, өздөрүнө да жакшы, кетип атканда анча-мынча акча алып кетет. Ушул чечилсе. Үчүнчүсү, академия наука. Бул биздин Токой куурап калды, курт жеп. Бул Токой менен 90-жылдардагы ушундай болгон. Эми азыр бүгүнкү күндөгү куураган Токойдун курттары талаадагы беделерге жугуп атат. Ушуну академия наук бир нерсе ойлоп тапса. Андан кийин төртүнчүсү, коррупция. Бул коррупцияны канчалык сиз болгон кызматкерлер менен, болгон неме менен тыйып жаткан менен козу карындай улам чыгып жатканы тынчтандырбай койбойт. Муну бала бакчадан баштабасак туура эмес болчудай болуп турат. Себеби дегенде бала бакчадан мектепке, мектептен окуу жайга, окуу жайдан жумушка кеткенде барганда бүт баардыгы коррупциялашкан, чиелешкен нерсе бүгүнкү күндө да толугу менен чечилет. Себеп дегенде окуу жайды бүткөндө эки дипломдун ээси болуп чыгып атышат балдар. Биринчи адистиги боюнча, экинчи коррупционер деген. Анткени бүт баардыгын тепкичти басып өтүп атышат да. Ушул жакты системаны карап чыкса жакшы болчудай деп ойлоп турам. Үчүнчү, сиздин жанагы айыл аймактарды бириктиргендеги бир буйругуңуз биздин нерседе аткарылбай жатат. Себеп дегенде Кумдөбө айыл өкмөтү менен Семизбел айыл өкмөтү бириктирилип, орто жердеги мен жашаган айыл Акжар айылына центри болсун, контора ошол жерде болсун деген маселе тиги кагаз боюнча келди эле, бирок Кумдөбөдө ойдон калды. Кумдөбөнүн контору бүгүнкү күндө абдан чоң, детсадка ылайыктуу контор болгон, 12 гана персонал иштейт. Акжарда болсо контор бар, ФАП, китепкана, почта, спорт комплекс, парк, клуб бардыгы бар. Бул спорт комплекс бардык нерсе паркыбыздан бери бул областта жок. Биздин айылдагы бар нерсе Нарын областында жок. Ушуну чечилеби карап койсоңуз. Абдан мындай бир маанилүү маселелерди көтөрдүңүз. Чындыгында паспорттор боюнча айттым, мен 21-жылы эле муну чечкенмин. Азыркыга чейин мына паспорт алам дегендерге улутун жаздырып алсаңар, ал өзүңөрдүн эркиңер. Жаздырбай койсоңор да өзүңөрдүн эркиңер. Жаз десеңер, милдеттүү түрдө жазып берет паспорт берген жер. Туурабы же туура эмес айтып атам? Жазып берет бул боюнча. Армияга баарын бирдей алуу боюнча муну биз дагы ойлонуштуруп атабыз. Академия наука тапшырмалар берилген. Мына Минсельхоз олтурат. Биз экөөбүз көптөн бери сүйлөшүп келатабыз. Быйыл октябрдан баштап жана жайлоолорго урук чачуу боюнча иштерди алып барабыз. Анан азыр бир американский самолет дедимби, Өзбекстанда дары чачып иштейт экен. Ошону жалдап чакырып алып келип атабыз. Дары чачуу боюнча токойлорго, жайыттарга, шаардын ичине дегендей баягы куурап аткан жерлерге. Жанагындай сарняк деп коебуз го, ошолорду жок кылуу боюнча, бул боюнча иштер алып барылып атат. Коррупцияны айта берип тажадык. Коррупцияны эми жок кылышыбыз керек. Аны ар бириңер күрөшүшүңөр керек. Ар бириңер. Эгерде унчукпай көрмөксөң болуп отура берсеңер, жалгыз менин колуман эч нерсе келбейт. Ошон үчүн ар бириңер. Так, АТР боюнча биз муну карап көрөлүк, неме болот. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин атым Саламат. Салем асыл тукум чарбасынын жетекчиси болом.
Салем асыл тукум чарбасы 1997 жылы мен атам раматылык түзүп кеткен. Ошо атамдын ишин бүгүнкү күнгө чейин алып барып атам. Салем асыл тукум чарбасында бүгүнкү күнү 76 баш Абердин ангус породасындагы уй бар. 40 баш орус таскак жылкысы бар. Салем асыл тукум чарбасы Кумдуу айыл өкмөтүнүн Ак Булуң участкасынан ижарага жер алганбыз. Ошо 97 жылы Салем асыл тукум чарбасын түзүп. Ошо асыл тукум чарбада бүгүн сотко берип, жеке кызыкчылыктар үчүн ошо сотко берип атышат да. Жер суу көзөмөлдөө кызматы аркылуу сотко берип, мен ижарага эле менчиктеп алган эмеспиз жерди. Ижарага налогун төлөп, ал жерге суунун барышы дагы оор, 7 километр жерди жыл сайын арык тазалап. Азыр токто. Анын баарын айтып отура бербе, мен суроо берейин сага. 50 уй кармайм деп атасыңбы? Асыл 76. 76, Канча гектар жерди ээлеп турасың? 75 гектар жери таза айдоо жер, 5 гектар алмабак. Негизи 82 гектар деп картада жүрөт, бирок 7 гектар таш айдаганга мүмкүнчүлүгү жок да. 75 уюңду ошол жанакы 50 гектардын чөбү менен багып атасыңбы ошондо? Ооба. Туар уйбу, саан сүт берген уйлар. Эт багытындагы уйлар. Азыр эми сен ошол 49 жыл калган жерден чыгарабыз деп атабы ошондо? Жеке кызыкчылыктар болот да, себеби ошол жерде сарайдын ордубары болчу, бузулган. Ошол жерди бир адам менчиктештирип алып, азыр суроогуң барбы? Канча жылың калды? 49 жылдын. Сотко берилген, сотто азыр. Жок, канча жылың сотко берилген? Сен канча жыл 49 жылгансың, канча жылдан бери кармап отурасың? Канчасы калды ошо? 97 жылдан бери. 97, ошондо канча 30 жылы бүтүп атабы? 30 жыл өтө. Дагы 19 жылың бар, Андан тышкары 40 баш жылкы бар да, асыл тукум. Түшүнүктүү. Так, аким баягыдай эле кылып атыпсыңар да, ошондой эле бир. Бул боюнча жергиликтүү Суу чарба менен бердире коюп соткандай. Моого тийбегиле, биз мал бактыра албай атабыз го, дыйканчылыкты өстүрө албай атабыз, чарбачылыкты өстүрө албай атабыз. Анан асыл тукум уй багып атса, силер анын баарын жерин тартып алам деп атасыңар. Кайра колдоп атпайбыз, бай. 6% кредиттерди берип атпайбыз буларга, өстүргүлө месага деп мындай. Сүт берип атса, чындап эле эгерде ошондой болгон болсо. Чын айтып атасыңбы? Чын эле, асыл тукум бүгүн ошол жерге суунун проблема барышы оор да. Доктор, акимден сурайынчы, барбы ошо чындап эле багабы бул? бар. Бар болсо вообще тийбегиле. Кайра чуркап барып буга жардам бергиле. Санап эми бул арендага атасы алганда, бирок жергиликтүү эл дагы сотко берип атат да. Ошон үчүн Ой, атасы алабы, баласы алабы? Атасы баласы атасыныкын узартып келаткан турбайбы? Туурабы? Туура түшүндүмбү? Мына эл билет, калк билет. Мындайда биз айыл чарбачылык менен, мал чарбачылыгы менен жашап атпайбызбы? Туурабы? Өстүрө албай атабыз да. Ошолорго жардам бериш үчүн биз льготный кредиттерди берип атпайбызбы? 6% менен, ай. А силер кайра наоборот буган жардам бергендин ордуна буган жардам берип 75-ңди 150 баш кыл деп жардам бербейсиңерби? Кайра наоборот. Мына сага деп 6% менен кредит берип дагы. Садыр Нуркожоевич, бул жерде эл да каршы болуп, жерди алышыбыз керек деп ушундай туруп атат да, айылдын эл. Эми ал туура эмес эми. Ошол элди жөн койсоң жерди алат да талап алып турган бир времянкаларды салып отуруп алат да. А бул жерде бул асыл тукум мал багып атса, мамлекетке, элге пайда келип атса, ошонун сүтүн алыптан сен сүт переработка кылган жерге сатып атасың да заводторго, туурабы? Эт. Малдын асылдуулугу боюнча. Атты го, ладно, уйдуку сен сүтүн сатып атасың, 75 уйдун сүтүн, туурабы? Этин. Заводко, сүт переработка кылган заводко. Эт багытында уйлар. Ну, эт багытындагысын дагы базарга берип атат да. Элге пайдабы же пайда эмеспи? Болду, тийбегиле дагы иштей берсин. Наоборот, жардам бергиле. Рахмат. Эгерде мал бакпай, пустой кармап эле, мына мен алып алгам деп, же малым жок жатса, анда бир жөн, туурабы? Эгер андай болсо, тийбегиле буган. Жардам бергиле тескерисинче. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, мен Эпкин айылынан Гүлзат. Мен сизге чоң өтүнүш менен келдим. Менин балам 2025 жылы март айында Россияга кеткен, иштегени. Анан жакшы эле иштеп келип аткан. Анан бул 2026 жылы 4 июндан баштап айланыша албай калганбыз. А көрсө ошол жерден Абетке кетип бараткан жеринен полициялар кармап алып Сахарова алып кетиптир.
2,5. Анан биз ошо бойдон байланыша албай такыр. Баягы чогуу иштешкен балдар менен сүйлөшүп эмесек аларды көргөн жокпуз дейт. Ушу магазинге чыгып кеткен бойдон келбей калды деп. Санам санга бөлүнүп, каяка кайрыларымды билбей аткам. Анан бүгүн эртең менен Кудай жалгап, Аллага чек шүгүрлөр болсун. Эртең менен чогуу Сахаровада кечинде чыгыптыр ал бала. Анан менин номурумду бериптир балам. Ошо Зайнидин деген бала экен. Ошол чалып, эже сиздин балаңыз Сахаровада 20 күндөн бери отурат. Эме президентке кайрылып, каяка кайрылып балаңызды чыгарыңыз деп эртең менен саат 10-да чалды, бүгүн эртең менен. Сизге чоң өтүнүч менен келдим, ушу балама жардам. Эмне болуп кармалыптыр ал? Жөндөн жөн кармалган жок болсо керек. Жок, эмеге жумуштан обедке чыгып баратып, магазинге кетип бараптыр. Анан эмесинде, чөнтөгүндө өзүнө тиешел чөнтөг документтери жок экен. Эме комнатасында калыптыр. Ал ошол жерден эле полицейскийлер кармап алып. Анан ошо 20 күндөн бери ошол жакта жатат деп атабы? Ошол жакта эртең менен. Чөнтөгүндө наркотик, жанагыдай химический эме жок бекен? Жок, Химический наркотик. Жок, стройкада иштеп аткан балам. Анан ошого Мында прокуратура эмне кылгылачы, эгерде нарушение жок болсо депорт кылып чыгара берсин, эгерде андай кылмышы жок болсо. Россиянын ген прокуратурасы менен сүйлөшөбүз. Сүйлөшкүлө дагы эгерде кылмышы жок болсо, анда ал эми паспорту жок болсо чыгарбайсың да, депорт кылып берет. Туура эмеспи? Садыр Нурович, эми аты жөнүн полностью азыр мага жазып берсеңиз, ушул жерден азыр тактап туруп, мен сизге эметип, эмнеге кармалган, кандай болгонун тактап айтып берем. Азыр деген эме экенде, Захаровада. Жок, ошо. Азыр мындай кылыңыз. Могу чогулуштан кийин биякта узун эме турат, коридор. Ошо коридордо бүт ушулар барып отурат, кабыл алат. Баарыңарга эскертүү да. Кабыл алып, эмне маселеңер болсо, мага үлгүрбөй калганыңар болсо, ошол жерге айтасыңар. Экинчи дагы бир суроом бар элеске. Бул элдик Эпкин айылынын, Эпкин тургундарынын көйгөйү. Бул эме бала бакча. Бизде деген 2015-жылдан бери бала бакча сала албай келебиз. Себеби акча каражаты гана эме кылат да, кармайт. 103 орунду бала бакча. Түшүнүктүү. Курулуш министри жазып алгыла, бала бакча боюнча кийинки жылдарга кыласыңар. Жарайт. Азыр мектеп бала бакчаларды биз силер суранбасаңар деле келатабыз. Бир 100дөн ашык мектебибиз калды айылдарда. Эски илгерки мектеп. Ошо 27-28-жылы жаңыртабыз, андан кийин бала бакчаларды болсо биз куруп эле келатабыз айылдарга, чоң айылдарга куруп келатабыз. Жарайт. Кура беребиз аларды. Түшүндүм. 4-чү микрофон. Саламатсызбы? Мен Дамира Кара Тоо айылынан, бирок өзүм Ысык-Ата районунан келдим. 4-5 жылдан бери апамдын үйүн соттошуп келем. Соттор туура эмес чечим чыгарып, убара кылып, могу Сатым Кылуулу Абазбек ооз 2 бүтүмдүү жарактуу деп таап берип коюп, чечим чыгарып берди да. Биз Нарынга апелляция жазып, Нарын мага чечип берди. Алар кайра жогоркуга жазды, жогорку мага чечип берди. Бул жагы бүттү, Кудайга шүгүр. Анан эми ошо бияктын соту Сарыбаев Өмүрбек Рускулович, мен мураскер болгом апамдан кийин. Ошо мураскерлик күбөлүгүмдү жокко чыгарып койду. 11-inde сизди келет деп, мен келген болчумун Ысык-Ата районунан бери. Анан 11-inde сизди келет деп, 3 күн, 5 күн аралыгынын ичинде эле, онунда менин көөлүгүмдү жокко чыгарып койду, мурас көөлүгүмдү. Эжекеме Нарындын чечими чыккандан кийин эжекеме дарштени кылган, белекке бергем. Аны да жокко чыгарып салды. Эми мен кайра апелляция жазып, кайра ушу убара 4-5 жылдан бери убара болуп жүрөм да. Булар бир креслого бек отуруп алып эле, мо 2 сотчу. Мен 4-5 жылдан бери соттошуп келдим, 4-5 жылдан бери бек отуруп алып эле ушу май чордонун үстүндө бир ротация болобу, могу элдер деле мага кошулат болуш керек. Бир биякта коррупция толтура да, кызыкчылык толтура. Сиз ким менен үй талашып келатасыз? Эжеңиз мененби, бир тууган жегим? Жок, ошо үйдө 2 жагын карап беребиз деп сураган да. 2 жагын карап берип туралы деп. Мен апамдын оорусуна байланыштуу 94-жылы чүйгө көчүрүп кеткем апамды. 2007-жылы 2005-жылы апрелде сатып алганбыз деп сотко жазып атышат. 2005-жылы
апрелде сатып алдык деп атат. 2005 жылы марттын 11-inde апам инсульт болуп, сол капталынан кыймылдабай, мээсине кан куюлуп. Жо азыр токтоңузчу. Инсульт болот. Сиз азыр Нарын областтыкта мага чечти, анан Верховныйда мага чечти, анан кайра келип азыр кайра эле ошол иш боюнча эле соттошуп атасызбы? Жок, соттошкон жокмун. Ал жагы бүттү. Чечим, токтом бүт баары чыгып атат. 5-7 күндөн кийин чыгып келет да. Азыр мен ошол жогорку сотко чейин токтотуп берип туруңуз деп Сарыбаевтан сурансак, сот сизди 11-inde келет деп, онун да чечим менин күбөлүктөрүмдү жокко чыгарып салып атпайбы? Мурас күбөлүгүмдү, эжекеме Белекке берген келишимдердин баарын жокко чыгарып салып атат. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбеков, сиз жыйындан кийин мага жолуксаңыз, эми Сарыбаевдин чечими акыркы эмес да. Ага даттануу укугуңуз бар. Сизге кирген билесизби? Билем, мен жазып алганмын. Ушул жыйындан кийин азыр коридордон кийин чыгып жолугуңуз, соттор карагыла. Бир иш боюнча кайра чечим чыгарып, элдин мазасын албагыла да. Анан эми ротация деген болобу? Көчөгүлө 13 сотто кабыл алып туруп өткөрдүм. Дайыма айтып атам, мындай кылбагыла деп. Өзүңөрдүн эле башыңарды оорутпай, бүтүндөй диге элдин башын, менин башымды кошо оорутуп атпайсыңар. Туура эмес чечимдерди кайра башкача чечим чыгарып. Бир чечим чыгаргыла, адилеттүү кылгыла, точканы койгула, болду. Андан кийин кайра карабагыла, кайра. Садыр Нуркожоевич, ротация деген болобу? 4 жылдан бери отурушат. Бул соттор элдин баарын кыйнап битишти. Аны кылабыз, карап көргүлө. Сатым кулулар Авазбек менен Сарыбаев. Сунуш бергиле, давайте. Сунуштарды бергиле. Канча жылдан бери отурат, карап көргүлө. Бирок булар деле жакында эле келсе керек. Биз 20 канчанчы жылы кылдык элек, 22-23 жылдары кылбадык белек ротация. Карап көргүлө. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин атым Шейшенбек, Кумдөө айыл өкмөтүнөн. Менин сизге айтайын деген бир 3-4 ой пикир сунушум бар. Ошону кабыл алып коесуз деп сизден суранам. Биринчи айтайын деген оюм. Жогорудагы жолдоштор айтып кеткендей, Кумдөө айыл өкмөтү ушул эсир мезгилинен бери эле ошол айыл өкмөт, айыл аймактын борбору болуп келген. Ошол айыл өкмөттүн борборунда центральный жол, тротуар курулу элек. 26 миллион сом акча бөлүнгөн. Ошол ишке ашса, маданияттын очогу айылдан башталат деп, ошол айыл өкмөттөгү тротуар, айыл өкмөттөгү башка маданият иштери жолго коюлат эле. Буга ишеним катары айтып кетет элем. Турдакын Усвалиевич, Усвалиев эң биринчи эмгек жолун ошо Кумдөө айыл өкмөтүнүн аймагында мугалимдик кесиптен баштап бүгүнкү күнгө чейин элдин атасы болуп келатат. Ошон үчүн ошол Кумдөө айыл өкмөтүнө детсад маселеси жетишпей келатат. Төрткүл айылында 200дөн ашык бала. Түшүнүктүү мына детсад менен мектепте биз айтпасаңар да салабыз. Жетебиз силердин айылга да. Кочкор айылы, атым Гүлбар. Кочкор айылынын центринде, Вещевой базардын катарында бизге тиешелүү болгон, апабызга 96-жылы чыккан 100 квадрат метр жер болгон. Бирок ал жерде кийин Гүлбар атым. Кийин ал жерди базарком, ошо Буюм базарынын базаркому, ошол кездеги айыл өкмөт Эркинбек Жумакадыров ал жерибизди алып, бизге 36 квадрат метр жер берген. Ошол 96-жылы чыккан 23-чү токтомду эле кайра ошол айыл өкмөт эле өзү эле жокко чыгарып, 36-чы чечимди, анын негизинде 36 квадрат метр жер берген. Ошол кезде бул токтомду, чечимди бир гана сот жокко чыгарыш керек экен, биз аны жакында эле билдик. Анан эми азыр ошол 36 метр квадрат жерибиз сиздин 109-чу жарлыгыңызга ылайык кызыл красный линияга түшүп калыптыр да. Биздин үстүбүздөн базарком мыйзамсыз 10 киловаттык линияны тартып өткөн. Биз ушуга кезге чейин ошол линиянын астында азыр иштеп келебиз, өмүрүбүздү тобокерге салып. Бирок ошол эми азыр буюрса, мына былтырдан бери ошол бир линия алынганга бир үмүт болуп, линия алынат деген маалыматтар келген бизге. Биз ошого ыраазы болуп турабыз, бирок
Анын артында дагы эгер линия алынса, биз артка дагы жылышыбыз керек болуп атат 5 метр. Ошондо биздин 36 квадрат метр жерибиз болсо, анын 20 квадрат метри уже красный менен жокко чыгып калып атат. Анан ошондо бизде 16 квадрат метр жер калып атат. Биз Базаркомдун баласына баягы мындай тынчтык жолу менен бизге ошол жерди, ошол квадрат метр жерди кайтарып бергиле, биз эч жака барбай эле коелу, баягы тынчтык жолу менен эч жака ора болбой эле баягы чечип алалы десек, жок дейт, ал 1 метр жер бере албайм дейт. Ошон үчүн биз эми дальше эмне кыларыбызды билбей атабыз. Биз сотко арыз кайрыдык Кочкор райондукка. Биздин сотубузду кайтарып койду, адвокат жалдагыла депчи. Адвокаттар аябай кымбат сурап атышат. Анан эми мен сизден өтүнөрүм, ошо биздин мурунку апабызга тийген 100 квадрат метр жерди ошол Базаркомдон бизге кайтарып берүүбүздү. Сиздин жанагы чыгарган мыйзамыңыз биринчи токтом кимдин намында болсо, ошол күчүндө калсын деген нерсеге биз аябай эме кылып атабыз да, ишенип атабыз. Анан ошо ушунча жылдан бери, мына 15 жылдан бери биз ошо линия боюнча соттошуп да келдик. И соттор, межрайонный сот, областной сот бизге чечкен чечимди жогорку сот жокко чыгарып койгон. Ал боюнча биз токтоп калганбыз, мейли депчи, мейли бизге эч ким тийишпесе, биз окатыбызды кыла берели деп. Бирок былтыртан баштап кайра ушундай козголгондо биз ооба генеральный прокуратурага сизге да кат жолдогонбуз, бирок ал сизге жетпептир. Анан бирок ушу биздин маалыматыбызды сизге кат жүзүндө да азыр сиздин өкүлдөрүңүзгө бердик. Толук маалымат ошол жерден да алып, бизге мындай адилеттүү чечим чыгарып бересиз деген ниеттемин да. Кочкордун немесиндеби? Центринда, Буюм базарынын катарында. Нурдан мырза, аким өкөңөр чечкиле, айыл өкмөт болуп. Биз акимчиликке барганбыз, айыл өкмөткө барганбыз, бирок булар сот аркылуу чечишкиле деп эле артка түртүп атышат. Кызыл сызыктар боюнча карап, жанагы жерлердин бөлүштүрүү боюнча дагы биз өзүбүз карап беребиз. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы? Мен Исакеев айылынан болом, атым Курманбүгү. Мен сизге ыраазычылык айтайын, анан сиз менен учурашайын деп эле келдим. Сиз президент болгону Кыргызстан өнүгүү жолунда бир топ алгылыктуу жумуштарды жасап жатасыз. Сизге ыраазбыз. Анан эсиңиздеби, 2006 жылы менин кызым авария болуп, экөөбүз жалдын больницасында жатып, жана баланын жүрөгүн көтөргөн апа менмин. Ошол баланын дайым аманчылыгын тилеп мен. Амам жүрсө экен десем, аман экен. Андагы менин неберем азыр Австрияда окуп жатат. Анан сизге аябай ыраазымын жасап жаткан алгылыктуу иштериңизге. Анан ыры жазып келгем. Азыр өкүнүп калдым. Тияка өткөргүлө дегенден тияка өткөрүп койдум. Сизге Рахмат. Рахмат. Окуп коем мен анан барганда. Макул. Рахмат. Чоң рахмат. Аман болуңуз. 4-чү микрофон. Саламатсызбы, Карачаева Шакирова. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, я очень извиняюсь, я немного волнуюсь. Садыр Нуркожоевич, ушу Кочкор районунан мыкты инсандар чыккан, мыкты мамлекеттик кызматкерлер. Ушу мамлекеттик кызматкерлердин арасында 2 рет шаардык депутат, Бишкек шаарынын депутаты Жаныбек Асанбеков чыккан. 2 ай мурун белгисиз себептер менен мандатын тапшырды. Анын артында 6000ден ашык добушу бар. Шайлоочулары көп жолу сурашты, эмнеге мандатыңызды тапшырдыңыз деп. Бирок ошол сыр бойдон калды, сиздин жеке жолугушуңузга аракет кылып кире алган жок. Анан азыр сиздин иниңиз Жаныбек Асанбеков залда отурат, сиздин абдан чоң өтүнүчү бар эле, Садыр Нуркожоевич, чекке катпаңыз, 5 мүнөт берип коюңуз. Жаныбек Асанбеков эмнеге мандатын тапшырды жана эмне деген купуя сырлар бар экенин сизге айтып бермекчи. Кана турчу залда болсо. Чыкчы ошол микрофонго, 4-чү микрофон. Неге тапшырдың? Кайсы депутат? Жогорку кеңешпи же Бишкек? Бишкек шаардык кеңеши. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен экинчи чакырылыштын Бишкек шаардык кеңешинин депутатымын. Март айына чейин эмгек фракциясынын лидери болгом. Бирок кандайдыр бир жагдайлардын уламынан мени алып барып мандатын тапшырткан. Мен сизге ошол боюнча көп жолу кайрылгам, катымда жөнөтсөм, катым кайра БШКга келиптир. Азыркы учурда сот иштери жүрүп атат. Ошол кайсыл адамдар алып барып тапшыртканын кичине купуя болуп атат. Ошондуктан мен сизден суранып кетмекчимин. Айтыңыз ачык эле, ким аны артында турган кишилер?
Айтыңыз, ел білсін да, бұл жерде жашыра тұрған ештеңе жоқ. Ким сені қинап тапшыртты? Қайсы фракцияның немесі болчумун дейсиз? Эмгек фракциясынын лидери болчумун. Эмгек? Эмгек бул кимдики эле? Салымбековдуку. Анан ошолордун менен чогуу бардың беле депутат болуп? Негизи партиядан баргам. Ошо партиядан. Ну, чогуу баргансың да ошолор менен. Ошолордун командасында болдуң белең? Туура, ооба. Анан ошолор кетирип атабы кыйнап сени? Алар дагы болуп атат. Анан сиздин дагы кеңешчиңиз Кубандыков Жанбек Абдувахабович чалып, же камаласың, же барып тапшыр дешти. Барбай тапшырбай койдум. Таң атканчы саат 5ке чейин кармашты. Саат 5те аялыма чалышыптыр. Келинчегим 9-айда сохранениеде болчу. Ал звонок туккандан кийин суусу кетип калып, больницага кетиптир. Анан мага айтты, аялың больницада, же кызың танда, же мандатың танда деди. Айла жок, мандатын тапшырып бердим. Бул иш тигил прокуратура кайра карай турган иш экен. Ал ошол менин кеңешчим деген, ал кеңешчим эмес тигил 21-жылдары мен келгенде бир 20дай кишиге бул баягы билесиңерби, коомдук башталыштарда деп бир удостоверение берилет эле. Ошентип бир бердим эле дагы кайра 1 жылдан кийин алып койгом анын баарын. Анан ошондон бери эле кеңешчи ал камалып жакында эле чыкты, билесиңер, Жакында чыгып, үй камагында жүрөт, бир 2-3 иштери бар экен, ошону бүтүрбөсөң кайра камаласың деген неме менен талап менен прокуратура камаган аны. Камактан кайра чыгып, азыр ишин бүтүрүп жүрөт. Мына көрдүңөрбү, ушундай кесепетинен анан камалат көпчүлүгү. Антип менин атымды саткан, мен кеңешчисимин, мен тууганымын, мен мындаймын деп бирөөлөрдү алдап акча алгандар да болгон. Бардыгы камакта кайра акчаларын кайтарып берген. Дигил должностька койгондор дагы болгон. Антип атымды сатып кыла берет. Ишенбешиңер керек эч кимге. Мен анан бир туугандарымды, үй бүлө, бала чакамды билесиңер, мындай иштерге аралаштырбаймын. 5 жылдан бери аралаштырсам угат элеңер го бир деркени. Мына баласы кийлигишип атат, же аялы, же бир тууганы деп, андай жок. Анан ушинтип ошо атты сатып эле мен кеңешчиси болчумун, анан мен ушундай командасында болчумун дегендерге ишенбегиле. Калганын эмне себептен ал? Эмнеге себептен мунун мандатын алганын текшергиле. Жарайт. Чакыргыла, териштиргиле. Неге муну мандатын? Жакшынакай эле иштеп аттың белең өзүң? Туура, Садыр Кожоевич, мен прокуратурага кайрылгам, бирок кандайдыр бир кыскача болуп келди. Жакшы эле иштеп келаткан 5 жылда ошол элдин көйгөйүн, шаардык тургундардын көйгөйүн көтөрүп, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп келем, Садыр Кожоевич. Сенин артыңда турган киши ким эле? Кимге мандатыңды алып берди деп ошол Салымбековдордун башка дагы бирөөсү келди. Дагы бир командасына эле. Сен жакпай калган экенсиң да аларга. Мен ошол көйгөйлөрдү көтөргөндөн алардын базарлардын маселелери дагы көтөрүлүп, мен базар үчүн келген эмесмин, эл үчүн келген дегенде ушундай кыйынчылыктар болуп калды. Ошол эле учурда БШКга дагы менин мандатымды негизи жанагы аймактык шайлоо комиссиясы чечим чыгарып, БШК бекитет экен, бирок БШК беките элек деле мен өзүм арызым менен кайрылгам, арызымды кайра кайтарып алам, мени мажбурлап келишкенде, бирок алар дагы аны карабай койгондуктан сотко бериңиз дешти. Азыр сот иштери жүрүп атат, бирок прокуратурадан мага жооп келген, биз сиздин ишиңизди карай албайбыз деп. Неге карай албайсыңар? Кошумча арыз алабыз. Бишкек шаардык кетирип аткан болсо. Бишкек шаардык прокуратурасына карадыш керек. Биз маалымат жок экен менде. Кошумча арыз алып туруп, кошумча текшеребиз дагы. Садыр Кожоевич, өзүң Кочкорлуксуңбу? Кочкорлукмун, Кочкордун элимин. Мен Ысык Ата районунан жогорку кеңешке кандидат болуп 4000 голос алгам бул жылы. Шаардан 2000ден ашык өзүм шайлоочуларым бар. Садыр Кожоевич, кайсыл убакыт болсо да мага бир 5 минут. Жогорку кеңешке өтпөй калдыңбы анан? 3-орундамын. 3-орунду алгам. 3-орунду алып калып өтпөй калдың, Сизди Садыр Кожоевич сураныч кайсыл убакта да болсо 5 минут мага бөлүп бериңизчи, мен сизге ошонун баарын түшүндүрүп айтайын. Хорошо, бошогондо чакырып кабыл алам мен. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президент? Мен Кочкор району Көкжар айылынын жашоочусумун. Атым Сакенова Гүлсана Садырбаевна. Мен сизге кайрылуумдун себеби 2025-жылы апрель айында Бишкек Кемин районунан ДТП болуп уулум кырсыктады эле. Ошол эки ДТП болуп уулум кырсыктагандан кийин сот процесси ушул күнгө чейин соттордун жана адвокаттын шалакылыгынан 1 жыл 3 ай болду. Ошол эки биздин ДТПнын иш материалдарын баары Бишкек шаарынын чүй сотуна жөнөтүлдү эле. Чүй сотундагы чүй соттору биздин ишибизди карабастан улам артка тартып жылдырып келүүдө бүгүнкү күнгө чейин 1 жыл 3 ай болду. Менин уулум убагында кырсык болгон кезде башынан оор операция болду эле. Кайра экинчи операция болушу керек. Ушул иш материалым бүтпөгөндүктөн баламдын операциясы кармалып жатат. Сизден суранарым ошол эки ишимди тездетип, сотторду мындай өзүңүздүн эмеңиз менен эртелетип берип кое аласызбы деп суранып атам сизден. Түшүнүктүү. Мен сизди күтөм. Ушул жыйындан кийин мен кабыл алам. Маселеңизди чечип беребиз. Рахмат. Экинчи микрофон.
Урматтуу президент, мен Касымбекова Толкун, Кумдөбө айылы, Каратоо айылынын Береке көчөсү 36 үйүндө 2005-тен бери жашап келем. Атым Касымбекова Толкун. Ушул эми эле төмөндө айтылып кеткен Дамир эже соттон жогорку сотко чейин жеңдик. Анан азыр үй талашта болуп атат деген үй биз ушу 2005-тен бери биз жашап келебиз да.Ооз эки келишим менен ортодо эме болгон эмес. Азыркы учурда 4 балам менен жесир жалгыз баланы 4 баланы жалгыз тарбиялап келем. Анан ушу күйөөм 2005-жылы ушу 5 жылдан бери ушу соттун иши менен жүрүп каза болуп калды былтыр 25-апрелде. Андан бери мен ага чейин эч кандай маалыматым жок эле. Кайнатам бүтүрүп атат. Эми келин кыргыздыкы менталитет ушундай да. Тиги кийлигишпей эле калай биз документи бар экенин да билген эмесмин да. Анан качан күйөөм каза болгондон кийин ошону билгенден кийин мен ошондон бери мындай аралашып келатам, бирок толук маалымат мага жете элек да. Утур эле бир тияка чечилип калат, утур бияка чечилип калат. Анан бул жерде 25 жылдан бери, 21 жылдан бери жашап келаткан өзүбүздүн менчигибиздей көрүп жашап келатканбыз да. Эч ким бизге бирөө басып келген эмес. Бул менин үйүм, бул жер сатылган эмес деп эч ким айткан эмес. Ошончо курулуш биз 21 жылдан бери тапкан ташыганыбыздын баарын ушу үй салганбыз да. Жолдошум экөөбүз бирден ал үйдү азыр сотто минтип атат. Бүт эле үй дуал фундамент 3 комнат. Анан дуалы жарым-жартылай көтөрүлгөн үй болчу да. Аны биз квартирага убактылуу жашап турсун деп бергенбиз деп атышат. А мисалы бүт эле үйдү кантип квартирага берет? Анан тем более ошону мисалы айтыш керек эле да. Бул үй сатылган жок. Сиз буларын салып атасыңар, эмне кооруп атасыңар деген бул жерден тема айтылбайт да. Бир гана бир тарап. Толкунайым. Азыркы айым эме кылган маселе боюнча экөөңөрдүн ортоңордо экен да. Азыр сиз биз мен кеткенден кийин, эл тарагандан кийин, урматтуу сот, биякта алып калып экөө менен тең тактап абдан, анан кийин диги соттордун чечимдерин карап туруп, только адилеттүү чечимди кылгыла. Азыр мындай талаш тартыштар аябай көп, билесиңер, э? Документ албай убагында жашай берип, анан азыр кыргыздар мурда орус туугандар эле соттошчу эле, бир тууган эн атасы менен бала чака деп. Атасы баласы менен, бир тууган менен азыр бизде пайда болгон. Бизде да ошондой да. Бир тууган менен квартира талашып жүргөн, машина талашып, үй талашып, жер талашып жүргөндөр бар да. Анан силер эми юристтер билесиңер. Кимиси калп айтып атат, кимиси чын айтып атат. Эки тарап тукканда эле билинип калат. Каяк жагы адилеттүү экенинчи түшүндүңөр, э? Точканы коюп койгула, болду. Экинчи тарабы өзү сезет баары бир. Биз баары бир туура эмес экенбиз, биз тарап депчи. Бирок кыйкырып өкүрүп жүрө берет да. Силер адилеттүү чечимди чечип чыгарып туруп, чекитти коюп койсоңор бүттү, ошо менен арызданбайт көбү. Ошол сот боюнча дооматтар көп экен, ошол себептен ушул сотко арыздарыңар болсо, мен баарыңарды күтөм, ушул жыйындан кийин вакытты үнөмдөш үчүн. Ошол себептен мен күтөм силерди баарыңарды. Саламатсызбы, Сатыр балам. Кош келиңиз Кошкор жерине. Атым Асыл Сулайманова. Кошкор районунан Ишке булак жеринен келдим. Мен өкмөттүн үйүндө турам балам. Мөгдөм эле үйдү менчикке чыгарып берчи балам. Суранам өтүнөм, жолдошум ошол жерде 25 жыл иштеп эмгеги толтура. Таш, сарай, жана асфальтанын баарын чыгарып, ден соолугу болбой, ашкастандан рак болуп каза болду. Ошол үйдү мага менчик, өзүм 80-демин. Үйсүз калбайм балам. Балдарыңыз барбы? Канча балаңыз бар? Эркек балам жок, жалгыз кызым бар балам. Турмушка кеткенби кызыңыз? 59-та. Турмуштабы? Жок, жолдошу каза болгон. Балам. Бирге турасыңарбы? Ооба, чогуу турабыз. Арысымды кабыл алып койчу, көп сүйлөбөйүн. Неме кылчу? Өсүңө рахмат балам. Баягы карап көргүлө. Мыйзамдуу жагын карап көрөлү да, эгер менчигине чыгат. Баягы губернатор, сот прокурорго мантышка барып жолугуп келгем. Анда да карагыла, эгерде мыйзам жол берсе, биз төлөнчү акчасын биз жардам берели, кылып берели.
Карапайым элдин көйгөйүн уккан келгенсизге Аллах таалам сизге чексиз ыраазы болсун. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Кочкор районунда СПА деген бир чоң монстр бар. Канча бир жылдан бери ушунун көйгөйү чечилбей турат. Жана өткөндө жогоруда бир аксакалды айтты, Дөң таш участкасынан жеримдин баары ушинтип турат депчи, сугарылбай. Ал жерде негизи бир эки эле айылдын кызыкчылыгы үчүн бир чоң бусер. Мен Кара Суу айылынан атым болот. Эки эле айылдын кызыкчылыгы үчүн суу иштери жүрүп жатат. Ушул СПАны мамлекеттигин суу чарбасын алсаңыздар жакшы болмок. Анан экинчи маселем. Азыркы жана кызыл красный линия боюнча элет жеринде Сайыз убагында курулган 57-80 жылдарга чейин курулган үйлөр дагы ушул красный линияга илинип калыптыр. Анан эми айыл жерин азыркы картадагы чийим боюнча көрсөк 18-тен 22 метрге чейин экен жолдун көлөмү. Ушуну жалпы ошол айыл кыштактарда турган элге чогулуш жыйын кылып эле элдин өзүнүн макулдугу менен канчалык деңгээлде жолго тура келеш шарттар ошол боюнча эле каралса жакшы болмок. Азыркы учурда турак жай курмак турсун, чындай келгенде казан асып тамак бышыргыдай кемеге курганга шарты жок турганда канчалаган үйлөр бузулуп кетүү коркунучунда турат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушул экини дагы тапшырма катары өзүңүздүн жергиликтүү бийликке ушуну сунуштап кетсеңиз жакшы болот эле. Рахмат көңүл бурганыңызга. Нурдан мырза, карап көргүлө, эмнеге красный линияга эме кылып койгон? Жөн эле киргизип коюшкан жокпу? Жөн эле киргизбейбиз. Бул баягы расчеттор менен чыккан. Жолдун категориясына жараша, ошо расчет менен чыгарып туруп, анан жана красный линияны коебуз. Бирок көп учурларда жол салынганда ошо үйлөргө тийбегенге аракет кылып, ошо үйлөрдөн кайра жылдырып атабыз. Негизи жашоо баягы үйлөрдү бузбаш үчүн. Канча үй деп атат ошондо, канча үй? Кызыл сызыкка канча үй? Канча үй? Кызыл сызыкка негизи мен эми жалпы элдин көйгөйүн айттым, бирок өзүм боюнча айтсам, биз 87-жылы бир аяк жол ачып элге. Андан кийин кайра 5 метр жол ачып бергенбиз, бирок төрт тарабынан кесилгенде бизге тиешелүү жердин бир талай жолго чыгып кеткен турат. Мындай окуп Садыр. Негизи баягы жолдор мурун кичекей жолдор болчу. Анан жолдорду чоңойткондо ошо категориясына жараша 2 тилкелүү жана 4 тилкелүү болуп ошо категория менен кетип атат. Мисал катары айтып кетсек, ошо айыл ичиндеги жолдор бул 2 тилкелүү жол болуп, ошонун негизинде жана охранный зонасы жана тротуарларда ошо тургузганга мүмкүнчүлүктөр ачып атабыз. Бирок үйлөргө тийбегенге аракетин көрүп атабыз. Садыр Нуркожоевич, кыскача мен да маалымат берип койсом, бул жерде баягы айылдын ичиндеги жолдор бүгүн суу киргизип атабыз. Жаңы линия электропередач. Азыр эле мына тротуар деп кетти. Ошондо баягы кызылга түшүп калып атат да. Ошо менен баягы общий мындай норма, анан генплан негизинде иш алып барганга аракет кылып атабыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Ушу биз суудагы тиги үйдө атыбыз Чыңгыз, тиги Караңкөй айылынан болобуз. Биз жер сурагана келген жокпуз, Садыр Нуркожоевич. Үй сурагана келген жокпуз. Баягы айылдын тургундарынын көйгөйүн айталы деп келдик. Бул жерде биздин мектеп 2007-жылы жер титиреп, анан 2 жылдык убактылуу мектеп салынган. Азыр плачевный состоянияда мектеп салынбай, кышкысын суук, балдарга окуганга условиясы жок да. Анан экинчиси болсо, бул бизде монстр деп айтып кетпеди. Ошол сыяктуу бизде Темир Болот Абыкеев деген байкебиз бар. Аким болду биздин Кочкордо. Сиздин советниңиз Чолпонбек Абыкеевдин иниси да. Аны Кашше деп ат коюп койгонбуз байке. Бессмертный да. Коррупциялык болгон ишин баарын тактыксак прокуратурага беребиз. Кайра эле сот акталып кетип, уламдан улам башка жерге аким болуп барып атат да. Ошол кезде айыл аймактарды өнүктүрүү жылы болуп 20-30 миллионго чейин акча бөлүнгөн. Ошолордун почти 80% дейм, бир 70%-ин жеп кетишти да. Ачык азыркы себестоимость менен көпүрөлөр салынды, 14 миллион сом экен да. Так эле ошондой көпүрөнү баягы Токтогул районунда салыныптыр. 6 миллион сом десе ошону кымбаттап чырлап атышат да. Биздики 2015-2014-жылдар болчу 16 миллион сомго салынган. Айылдын конторунун крышасын алмаштырганга 3 миллион сом берип, капиталын алмаштырыш керек экен. Шипырын сыйрып туруп эле кайра арзан жана калай темирди үстүнө бекитип туруп эле эчтеке балка рейкаларын алмаштырып, ошо менен сметаны жаап кетишкен да. 3 миллион сомду жеп кетишкен. Ошол эле отоплениясы садиктерге бөлүндү, бүт жеп кетти. Эбегейсиз байды да эч ким алып, чын ага эч ким иш козгобойт экен. Козгосо эле Акылбек Жапаровдун байкесинин өкүлү баласы экен, бүттү тыптынч аппак эле суудан кургак чыгып кетет да, Садыр Нуркожоевич.
ошого бир өзүңүз бир көзөмөл болуп карап берсеңиз. Курулуш министри Нурдан мырза кабыл алып турбайбыз? Бүт доводдорун прокурордон алгыла да текшерип келелечи. Жарайт. Бүт айтып атканы чынбы же мындай бир үстүртөн эле айтып атабы карап мага точный информацияны алып келе мага. Жарайт. Все жарайт. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен сизден турак үй салууга 5-6 соток жер сурап келдим эле. Жалгыз боймун, жолдошум каза болуп калган. Исакеев айылынын тургунумун. Айылдагы 89 жылкы балдар 20 жылдык беришмек, ошолор үй салып берели деп атышат. Жер жок болуп атат. Жер болсо эле ошо быйыл башташыбыз керек деп атышат. Ошого сизден турак жай курууга бир 5-6 соток жер айылдын ичинен карап бериңизди сурайын. Бул саясатты мен көп эле жерден айтып келатам, билесиздер. Мындай туура карай эмес, бийиктикке кетели деп. Биз азыр райцентрларга келдик, жеттик, мына айылдарга чейин жетебиз. 3 кабатпы, 5 кабатпы, бийик кабатка кетели. Азыр жерди бере берсек, 5-10 жылдан кийин бүгүнкүдөн да чоң проблема пайда болот. Дагы өсөт. Бала чакка төрөлөт, кыздарыбыз төрөлөт дегендей. Түшүнүп эле турасыңар да, жер жок. Жер аябай тарып баратат. Биздин жалпы республиканы алганда 94% жерибизди территориясын тоолор ээлейт. 6% гана биз түз жерде жашайбыз. Ошонун ичинде ушул мына райондун борборлору бар, облус, Бишкек шаары менен Ош шаары да турат бүт баары. Түз жерлерде. Анан кийин өзүбүз жанагындай продукция менен камсыз кыла албайбыз. Буудай менен 60%-ын тыштан сатып келебиз. Май, чай, сахар дегендичи. Ошон үчүн колдон келишинче экономдойлу. Эми айылда турат экенсиздер, эми айылга эмдиги жылы, аркы жылдары уже жетебиз. Сиз мисалы 1 гектар жер бар дейли, айылда, мисалы ушул район борборунда мына 1 гектар жер бар дейли. А бул жерде бир 5000 адам силер кезекте турасыңар, жаш балдар, кыздар, үй салам мага жер бер деп. Биз ошо 1 гектар жерге ошол 4000-5000 адамды жайгаштырганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. А эгерде мындай жер там салып салганга берип салсак, бир 100 адам, 50 адам, 100 адам барып салып аласыңар ошол жерге. Анан 10-15 жылдан кийин, 30 жылдан кийин мындан да бүгүнкүдөн да катуу проблема пайда болот. Келечек муунга дагы. Ошон үчүн биз болушунча жерлерибизди сактайлы. Эми урматтуу Кочкорлук туугандар, уруксат берсеңиздер, мен барайын. Калган ким үлгүрбөй калган болсо айтасыңар, мына министрлердин баары калат. Азыр токтоп тургула, ууп тургула. Министрлердин баары калат. Биякта прием кылчу жери бар. Арыз муңдардын бардыгын бергиле, мага сөзсүз жетет. Сөзсүз эле менин эмесиме. Ошон үчүн эми кийинкиде мындан кийин жылына 2 жолу жаз, күз жергиликтүү бийлик, менин өкүлүм, облустагы өкүлүм, облустагы жетекчилер, райондогу жетекчилер, айыл өкмөттөр болуп, жылына 2 жолу ушундай чогулуштарды кылат. Проблемаларыңарды ушу жерден ордунда чечип турат. Эгерде булар чече албаганды болсо, мага жиберет, мен чечип берип турам. Жылына ошо 2 жолуга. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.